Коом ичинде калыс, кошоматтан алыс, жакшыларга жарчы, жамандарга камчы боло деп кыргыз эл акыны Элмирбек Иманалиев айткандай, бүгүн биз жакшы адамдарга жакшы маанай тартуулайлы деп атайын. Өзгөн районуна караштуу Кара Шоро айыл өкмөтүнүн Асылзада апалар тобуна келип отурабыз. Бүгүн апаларыбыз сиздердин көңүлүңүздөрдү көтөрөт. Андыктан биздин эфирге жакыныраак отуруп апаларга дем күч берип туруңуздар. Аны менен катар эле ушул биздин ар бир чыккан эфирди биздин 7-каналдын YouTube каналына кирип көрүп, ал жактан өзүңүздөрдүн жакшы ой пикириңиздерди калтырып турсаңыздар болот. Ал эми менин жанымда ошол Асылзада апалар тобунун жамааты отурат, биздин таланттуу апалар отурат. А дегенде менин оң тарабымда отурган ошол топтун жетекчиси биздин таланттуу апабыз менен таанышалы. Апа, саламатсызбы? Саламатсыз. Маанайыңыз жакшы. Бүгүн атайын 7-канал ушул Өзгөн районунун Кара Шоро айыл өкмөтүнө караштуу Какыр айылында Асылзада апалар бар экен, таланттуу апалар бар экен деп келип отурабыз. А дегенде биздин жалпы көрүүчүлөр менен амандашып, саламдашып учурашсаңыз, Амансыздарбы, кымбаттуу көрүүчүлөр. Көрөсүм мына ушул апалардын коштоосунда бүгүн жакшы жаңылыгыбыз бар, жакшы ырларыбыз бар, жакшы чыгармаларыбыз бар. Апалар жылдан жылга өзүңүздөр билесиздер, формаларын жаңыртып, ырларын жаңыртып, мыкты берүүлөрдү тартуулап келет. Бүгүн да мен ойлойм, ушул Асылзада апалар тобу жакшы биздин көрүүчүлөрдүн көңүлүн көтөрөт деген ойдомун. Апа, айтсаңыз, топто канча мүчө бар? Анан кайсы жылы түздүңүздөр? Биз 21-жылы Ноорузга катышкан боюнча 21-жылы түзүлдүк. Асылзада шайыр апалар болуп. Биздин немебизде 12 шайыр апа бар. Бардыгы ушу үй бүлөдөн чыккан. Баары небере чебере багып аткан эле немелер, таланттуулары бар. Элдик таланттар да. Баары ошону бериштеп эле атабыз. Жакшы. Анан эмне үчүн ошол 2021-жылы түзүлдүңүздөр? Ага чейин деле түзүлсөңүздөр болбойт беле, же ошондо ойлондуңуздар, ой, биз деле ырдап чыгалы, эл катары сахнага чыгалы деп? Биз мындай болдук да, 21-жылы Норуз болду. Ошо Ноорузга түзүлүп 1-орунду ээледик. Ошо жерден газетага чыгып эме болуп 1-орунду ээлеп келгенден кийин эле анан өзүбүзчө ушу шайыр апа түзөлү деп ой пайда болуп анан түзүлүп калды да. Жакшы. Андан бери мынакей 2021-жылы түзүлсөңүздөр, топтун түзүлгөнүнө быйыл 4 жыл болуп калыптыр. 4 жылда биздин апалар кандай ийгиликтерге жетише алды? Жакшы ийгиликтерге жетиштик. Бишкекке барып атабыз. Алматага бардык, Өзбекстанга барып атабыз, Наманганга. Кыйла эле жерди кыдырып койдук. Кыйла грамота, медаль, ардак грамоталарды алдык. Көп, ондогон грамоталар болуп кетти. Сыйлыктар көп. Сыйлыктар көп, медалдар да көп. Туура апабыз айткандай, мына ушул таланттуу апалар түзүлүп баштагандан бери жалпы апаларыбыз көп ийгиликтерге жетишти. Ошол эле убакта Кыргызстанда эле эмес, апаларыбыз биз билебиз, Турция мамлекеттерин, Россияда, Казакстанда, Өзбекстанда дагы концерт коюп, ошол жакта дагы кыргыздын бир кийимдерин, ырларын баягы даңазалаганга жетишти да. Анын арасында мынакей Асылзада апалар тобу да бар. Анда эмесе сиздер көп күттүрбөй бир жагымдуу чыгармага кезек берейин. Андан кийин биз маегибизди улантабыз.
köşede caz uyda caz kemi begen kebel begen dinamaz işen canım kökrekte ocağın yer yüzünde mendey bol suygan az Jaro kedim jırgalımda azabın kapiletten düşkön ele nazarım baştavalım oşol günden oşol ötün bütbey gelet bütbey suyu kazalım yürekte caz köşede caz uyda caz kemi begen kebel begen dinamaz işen canım kökrekte ocağın yer yüzünde mendey bol suygan az Ар бир апалардын таланты, топтогу таланты өзгөчө, өнөрү башкача. Мунун баарын жетекчинин колунан десек болот. Себептен жетекчи тандайт, ким ырдалат, ким сахнада жүрө алат, кимдин шарты бар деп. Ошондой тандоолордон өтүп, бүгүн Асылзат апалар тобунда ырдап жүргөн дагы бир менин жанымда апам отурат. Апа, атыңыз ким? Бекемби. Бекемби апа. Сиз деле ошол 2021-жылдан баштап ушул топто жүрөсүз, топко кошулгандай экен. Жагып атабы? Же кескесе жакпай кетеби? Топ эми бизге жакшы да. Негизи биздин возрастка жакшы да. Азыр биз дем алуу мезгилибиз. Небере багабыз үйдө. Анан анча мынча эс алуу жайга да чыгышыбыз керек да, үйдө эле отура бербей. Бизде эчекебиз ушу бизди топту жакшы алып келет уюштуруу жагы менен. Эң сонун биз ыйлайбыз эчекебизди. Ушу улуу жашын кичүү болсо дагы ушул жашта бизди бир калыпта алып жүрөт. Жакшы. Мындан Мындан 3 жыл мурун биз ушул Какырдагы Асылзат апаларын тартып кеткенбиз. Дал ушул эс алуу жайындачы. Ал да бул жер башкача эле. Азыр эми мынакей өзүңүздөрдүн айылда ушундай бир кооз, кыргыздын боз үйлөрү тигилген улуттук колоритте бир сонун месталарды ырастап коюпсуздар. Анан ушундай жерде ырдап, сахнага чыгып же телеге чыкканда жакын туугандар, саналаштар айтып калабы? Көрдүк кече сени телевизордон көрүп калдык. айтат да бизде. Анан биз өзүбүзчө ушундай жакшы, ошо менен сыймыктанабыз да кыскасы. Мен чыктым деп. Жакшы, рахмат. Ыраазы болсоңор болду. Биз деле ушу эл катары өзүбүздүн көңүлүбүздү өзүбүз көтөрүп жүрөбүз. Өзүңүз ушул айылдын кызы, кайра ушул айылга турмушка чыккансыз. Жакшы экен. Учурда канча балаңыз бар? Канча небереңиз бар? Учурда 3 уул 3 кызым бар. Ошол тапта 21 неберем бар. Жакшы. Кудай кааласа, буюрса чебере да көрөбүз деп турабыз. Мен өзү илим жагынан эме медикмин. Анан пенсияга чыккандан кийин ушу эс алууда жүрөбүз да. Биздин апаларыбыз бардыгы элдик таланттар, үйдө эле отурушуп эле, анан неберелерди, балдарды, кыздарды чоңойтуп, тарбиялап, эми ырдай турган, эс ала турган, көңүл ача турган убакка келип жетти десек болот. Ошондуктан сиздер көңүлүңүздөрдү көтөрүп, ошол эле убакта биздин жалпы теле көрүүчүлөрдүн да көңүлүн көтөрүп, бир жагымдуу чыгарма тартуулайлык. Андан кийин сүйлөшөбүз, буйруса.
биздин эфир абдан сонун маанайда уланып жатат. Апалардын өнөрүн көрүп атасыздар. Өзгөчө бир жагымдуу чыгармалары. Дагы бир белгилеп айта кете беребиз. Биз бул нерседен эч качан айткандан жадабайбыз. Биздин апалардын эч кандай билими жок, маданий болгону гана ушул элден чыккан, жаш кезинде ырдап жүргөн таланттар. Анын арасында биздин Урмат апабыз да бар. Саламатсызбы апа? Саламатчылык. Маанайыңыз жакшыбы? Негизи ушул 7 каналдагы таланттуу апалар келет деп күтөсүздарбы? Даярданып, ырларды жаздыралык, формаларды тиктирелик деп. Күтөбүз да, раса эжекеден эмени күтүп турабыз. Ушу давай дегенде үйдө тиргеликти таштап чыгабыз. Жакшы өзүбүз үчүн. Ушу балдарыбыз дагы спонсор болуп, мейли баса турган баалыңар, ойноңуздар, жүрүңүздөр дешип спонсорлук кылып беришет. Баягы апа, баягы ушул топ түзүлгөндөн баштап анан ар бир эфирге, же болбосо ар бир сахнага чыкканда эми өзгөчө болуп чыгыш керек да. Эл адам болгондон кийин ошол жерде канча эл көрөт. Мисалы азыр биздин теле аркылуу Кыргызстандын баардык булуң бурчундагы биздин көрүүчүлөр көрөт да. Ошол эле убакта алар таланттуу апаларды күтүп көрөт да. Бүгүн кандай апалар чыгат болду экен, кандай өнөрлөрү бар болду экен депчи. Анан ушул топко кошулгандан бери канча формат тиктирдиңиз? Кудайга шүгүр, формабыз 6 формабыз бар. Ушу ар эмеде жаңы тиктирип турабыз ар кандай да. Азыр эми успеть этпей калдык, ар бирин бирден кийип көрсөтөлү десек. Жакшы ушу. Апа, азыр мен ошол баягы Кыргыздын бир улуттук баш кийими болгон, ошол эле айымдардын баш кийими болгон элечек да. Анан сиздердин башыңызда азыр мынакей өзгөчө бир заманбап, Кыргыздын кадимки эле кийизинен жасалган шляпа деп коебуз, күндөн сактайт, коргойт. Анан муну каяктан заказ берип буйрутуп тиктесиздер? Мен Бишкектен заказ берип тиктирдик. Эми мына сезонго карата бүгүн шляпа кийип алдык, бирок ошо элечек постоянно элечекти көтөрүп, любой жерде ошо элечек кийип жүрөбүз. Ак формаларыбыз баары ошого ылайыктап. Азыр эми мына күндүн ысыктыгына байланыштуу деп шляпандык ушу Бишкектен алдырып, азыр заказ берип, көйнөктөрүбүздү да ошо материалдарын Бишкектен алдырып, ошко тиктиребиз. Ошто чеберлерди издеп, тандап, жакшы тиккен эмелерге. Эң башкысы сахнага чыкканга баардык кийимдер даяр экен да. 6 кийим деген, бул 6 форма деген жакшы нерсе. Улам бирин кийип, бирин чечип, бирин кийип, анан жеке ырдап каласыздар го. Аларга өзүнчө же аларга дагы окшошпу? Жок, өзүнчө, аларга да бар. Корго өзүнчө формабыз бар. Мынаны кийесиңер дейт, жеке окшош кылып кийебиз. Жеке номерлерде өзүңөр каалаган формаңарды кийип, эмелга дейт, ушу бар да формаларыбыз. Маданият тармагында өзүңүз иштеп көрдүңүзбү же иштебей эле үйдө отуруп эле ырчоо? Үйдө отуруп эле ырчоо болуп эми. Окуучулук маалда бар эле сәл өнөрлөр. Ошо боюнча эле анан ушу 21-жылы ушу Норузга катышып калып эле ошо жерден эжеке тандап ырдаганыбызга, эмебизге карап тандап алган. Ошо боюнча группа болуп жүрөбүз. Учурда бизди көрүп жаткан жалпы апалар бар да. Азыркы убакта эми жерлерде биздин ошо таланттуу апаларыбыз көп. Анан ошол эле убакта дагы биз түзүлсөкпү, чыксакпы деп эми көп да таланттарчы. Ошолорго эмне деп айтат элеңиз? Чыккыла деп айтат белеңиз? Ошо айтыңызчы гана бир биздин эфирди карап туруп. Урматтуу айымдар, ушундай эмелерге катышкыла, чыккыла, берде бул биз эле деп эме кылбайбыз. Ушу көпчүлүк элден чыккан таланттар чыга берсе болот. Биз деле ушу эмебиз жок, спесибиз, музыканы окуган эмеспиз. Мындай эле элден чыккан эле таланттарбыз да биз эми. Лауреат эмебиз жок ичибизде. Мынакей апабыз айткандай, Урмат апабыз айтат, чыңыңыздар, талантыңыздар болсо эч качан үйдө жатпаңыздар. Бул деген жакшы нерсе. Чын эле теледе жүрүп атышат, YouTube'га кирсең апаларыбыз YouTube'дарда атышат да, радиодордо да, гезит журналдарга чыгып атышат. Андан дагы ушул райондук, областтык, айылдык деңгээлдердеги баардык маданий иш-чараларга активдүү катышып, ошол жерде элдин да көңүлүн көтөрүп, өздөрүнүн да көңүлүн көтөрүп жатат. Ошондуктан апабыздын айткандай, баарыңыздар эгерде талант болсо, эч качан жашырбай алып чыгыңыздар. Ал эми сиздердин талантты, сиздердин өнөрдү биздин 7 канал ар дайым колдойт. Эгерде төмөндө номерлерди калтырып коебуз, аларга байланышта бизге келсеңиздер болот. Эми апабыздын жакшы маегинен кийин дагы бир чыгарма угалы, кабыл алыңыздар. Bir yol
жылы мурда кайда элең жылт этип ой бир жолу көрүнбөй 20 жыл мурда кайда элең өмүрдү сүйдүк өмүрлөр өттү көрүнбөй ойнодук неге жашымак 30 жыл мурда кайда элең ойнодук ой неге жашымак 30 жыл мурда кайда элең чачымды кырып чалганда чак түштөн калганда өзөкө ысык өр салып өзүң да калдың арманда өзөкө ысык өр салып өзүң да калдың арманда мезгилдер өттү чынында мен айткан сөзгө кыйылба секетим кечир кантейин сезимди алдоо кыйында секетим ой кечир кантейин сезимди алдоо кыйында секетим ой кечир кантейин сезимди алдоо кыйында сезимди алдоо кыйында Таңқалмай өтті жаштаңым жаштарды буып каптады күн болгон мезгил сыяктуу күндө да менин аптабым ан сайын чиркен түбөлү ай түбөлү ай түбөлү карыбас болуп улгайбас болуп жаштарым Ayrılıp yaşlı gezlerim
kızlardan görüp yer aldı. Onlardan görüp, kızlardan görüp yer kaldı. Бүгүн бир ажайып кооз жерде сиздердин баягы талантыңыздарды биз элге тартылып атабыз. Анан ушул жерде өзүңүздөрдүн эле уулдар, кыздар жаза ушундук кооздоп элди кабыл алып атабы? Ооба. Өзүбүздөн чыккан бул. Бул Кадыр Алиевтердин немелери. Мурун облус болгондо немеде иштеген атасы. Ошонун баласы өзүбүздөн чыккан, какырдан өсүп чыккан. Өздөрү ушунчалык деңгээлге жеткирип, баардыгын жасап түзөп мындай кылып, сонун кыргыз үйлөрдүн баарын тигип, азыркы 5 кыргыз үйү бар. Бар жогуну мындай кылып балыктардан бери баардык шартын коюп атат эми, баардык шарты менен эми эл тынбай келип атат, Кудайга шүгүр. Сиздерге дагы жакшы экен да, ушул жерге келип, жакшынакай бир баягы маанайда элге жакшы маанай тартуулап турасыздар. Анан ушул айылдагы маданий үй жакын экен. Ушул жерде дагы маданий иштерге катышып турасыздарбы? Ырдап келип, Нооруздарда, ушундай майрамдарда. Ооба, постоянно ушул жерде клубда эме кылабыз. Жыйындар болуп атат, энелер майрамы болот, Нооруз болот, ошондо полный катышып, немелерибизди көрсөтүп атабыз, таланттарыбызды. Башка жактарга да барабыз, башка айылдарга да. Анда жакшы экен эми ушундай ажайып кооз жерде бүгүн сиздер өнөрүңүздөрдү көрсөттүңүздөр, талантыңыздарды көрсөттүңүздөр. Мындан 3 жыл мурун биз ушул жерге келип сиздердин өнөрдү көрсөттүк элек. Буюрса дагы келип туралык. Сиздер болсо жаңырларды жастырып, өзүңүз жетекчи катары жаңы формаларды тиктирип берип, баардык аракетиңиздерди кыла бериңиздер. Эч убакта арыбаңыздар, карыбаңыздар, дөөлөттүк карлыктын доорун сүрүп эле ошол өстүргөн балдар кыздардын, небере чөбөрөлөрдүн сыйын көрүп, төрдүн көркү болуп жүрө бериңиздер. Биз ар дайым талант апалар телепрограммасы, сиздерди апалар менен сыймыктанабыз, сиздерди апалардын ырдаганын көргөндө кубанабыз. Ошондуктан дагы бир жолу бар болуңуздар. Эми апабыздын жакшы маегинен кийин дагы бир чыгарма угалы, кабыл алыңыздар. Karayımın kördüğüne yüzün
чат кайда 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 калды кайда эң сепкен ошол жаз кайда Ürüktü minip toyladı Жыл кайдап түшкөн маңдайда Кымыздын күчү андагы Кетелек дале таңдайда Биз ойногон конуштар эчак саргайган Өлүктү минип тойлатып Ышкынын тиркемил кайда Самайды көккө сапырып Эң сепкен ошол жел кайда 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 калды кайда Сен кайда азыр мен кайда Алы күндөр бизден кетсе да айрылбай такыр жакшы ойдон өзгөртүп мезгил тагдырды өмүрлөр өргө тап койгон бирок ойлонуп биз ойногон арчалар дале жаш бойдон бирок ойлонуп биз ойногон арчалар дале жаш бойдон арчалар дале жаш бойдон Анда эмесе апалар эми сизге эркин микрофон берейин. Жүрөктөн чыккан бир жакшы сөздөрүңүздү айтыңыз. Биз кымбаттуу көрүүчүлөр жана ушу Какыр айылынын тургундары баарыңарга чоң рахмат. Ушу бизди колдоп турасыңар. Мына биз менин балдарым деле баарыбыздын балдарыбыз колдоп жакшы нерселерди неме кылып бизди кубаттап турушат. Биздин жолдошторубуз жана ошондой эле айыл өкмөтүбүз, айыл башчыбыз Равшан Райымбекович дагы жакшы колдойт. Депутаттарыбыз бар, Замир деген, ал да колдоп турат. Ошондой эле мынабы Какырдан чыккан мынабы Кадыралиев Кубат деген мынабы үйлөрдүн баардыгын кооздоп, баардыгын шарттарын түзүп берген, түзүп турган ушулар. Жубай Гүлкыял, Өкөт Тынбай кызмат кылып, ушу келгендерге жакшы немелерди көрсөтүп турушат. Ошентип ыраазыбыз. Буларга да Шайыр апалардын атынан чоң рахматыбызды айтабыз, ыраазычылык айтабыз. Өкмөтүбүзгө да ыраазычылык айтабыз. Бизге дайым жакындан жардам берип, Акбекке барсак эме кылып турат, көмөк көрсөтүп турат. Ушу бизди тартып аткан 7 каналга да рахмат, 7 каналдын жамаатына чоң рахмат айтабыз. Асылзада Шайыр апалардын атынан силерге чоң рахмат. Ушунчалык келип тартып ошончо жерден бизди ушундай издеп келип тартканыңарга чоң рахмат. Ыраазычылык билдиребиз ушу Шайыр апалардын атынан. Рахмат сиздерге дагы ыраазычылык. Ушундай биздин теле аркылуу жалпы элдин көңүлүн көтөрүп жатасыздар. Анда эмесе ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн сиздер мына ошол апалардын талантын көрдүңүздөр. Учурдан пайдаланып мен да ушул эз алуу жайдын жетекчилерине, ошол эле убакта айыл өкмөткө айтарым, ыраазычылык билдиребиз. Себептен биздин апаларды колдооңуздар ар дайым. Апалар бейишинен таман алдына дейт. Апаларыбыздын батасын алыңыздар. Аны менен катар эле апаларыбыздын жакшы чыгармаларына күбө болуңуздар. Биз эфирибизди жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман болуп бар болуңуздар. Бизге баштык бул турмуштун оң жолун, силер барда ушул үйнө соксонун. Тамашаға кыз көңүлү улаткан, аны бошкон мудай
Dostun артық дос жолу, силер құшақ қанат болып қош болу.